Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы 10-класстар үчүн араб тили сабагы. Даярдаган мугалим Адылбек кызы Айсулуу. Ассаламу алейкум, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен аль-жумлатул исмия, кыргыз тилинде жалаң сүйлөм деп аталган теманы өтөбүз. Алардын ичинде аль-мубтадау вал хабару деген подтемалар бар. Аль-мубтада деген вал хабару деген баяндооч. Аль-жумлатул исмия жалаң сүйлөм. Баш мүчөлөр баяндооч кана аркылуу түзүлгөн сүйлөм жалаң сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү булар жана баяндооч. Кыргыз тилинде ким, эмне деген суроолорго жооп берсе, араб тилинде дагы ман, ма деген суроолорго жооп берет. Ал эми баяндооч эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берсе, араб тилинде дагы аль-хабару мада фаала, мада яфалу деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдө зат атооштор ээлик кызмат аткарат. Мисалга алсак, ат-тааму тамак. Эмне? Тамак. Ат-тилмизу окуучу. Ким? Окуучу. Аль-мадрасату мектеп. Эмне? Мектеп. Ал эми грамматикалык жактан ээге багынып, анын ар кандай абалын, кыймыл-аракетин, мүнөзүн жана сын сыпатын билдирип турган баш мүчө баяндооч деп аталат. Мисалы, лезизун даамдуу, муштахидун аракетчил, эмгекчил, назифатун таза. Ал эми жогорудагы мисалдарды бириктирип, жалаң сүйлөм кура турган болсок, анда ат-тааму лезизун даамдуу тамак, ат-тилмизу муштахидун эмгекчил окуучу, аль-мадрасату назифатун таза класс. Эскерте кетчү нерсе, араб тилинде муптада дайым алифлам менен келет. Ал эми хабар алифлам албастан анын ордуна танвин менен келет. Төмөндөгү сүрөттү карайлы. Аль-жумлатул исмия жалаң сүйлөм эки баш мүчөдөн турат. Аль-мубтада вал хабар жана баяндооч. Аль-мубтада сүйлөмдүн ээси, аль-фаслу класс. Аль-фаслу алифлам менен келди. Мубтада дайым алифлам менен келет. Назифун бул жерде танвин менен келди. Таза класс таза. Мубтада сүйлөмдө сөздө замма менен келиши мүмкүн, же болбосо вау тамгасы менен келиши мүмкүн, же болбосо алиф тамгасы менен келиши мүмкүн. Бул көнүгүүнү биргеликте иштейли. Мисал үчүн, ат-тaqsu харрун. Ат-тaqsu мубтада, харрун хабар. Ат-тaqsu абарайы, харрун ысык. Ал эми экинчи мисал, аль-мадрасату назифатун таза класс. Ылдыйды карай турган болсок, мубтада ат-тaqsu менен аль-мадраса, ал эми хабар харрун назифатун. Бул жекелик түрдө келди. Эгер дагы бир көңүл буруп, кунт коюп карап турган болсоңор, ат-тaqsu мужской род болгондугу үчүн, мындайча айтканда музаккар болгондугу үчүн, кийинки келген хабар дагы музаккар болуп келди.
Ал эми кийинки аль-мадрасату муаннас, мындай айтканда женский род болуп келгендиги үчүн назифатун хабар дагы муаннас болуп келди. Кийинки көнүгүүбүздө бизге экилик түрдү көрсөткөн. Аль-фариқани мутанафисани. Фариқани деген эки тайпа. Мутанафисани бири-бирине конкурент деген мааниде. Эгер байкасаңар, аль-фариқани экилик түрдө келгендиги үчүн мутанафисани дагы экилик түрдө келди. Кийинки мисалыбыз ат-тифлатани махбубатани. Эки кыз махбубатани сүйкүмдүү. Бул жерде дагы экилик түрдө келди. Ылдыйда бизге муптада менен хабарды бөлүп көрсөтүп койгон. Аль-фариқани жана ат-тифлатани булар муптада, сүйлөмдүн ээси. Ал эми мутанафисани махбубатани деген сөздөр кабар. Мындай айтканда баяндооч. Ал эми кийинки көнүгүүбүздө бизге көптүк түрдү белгилеп кеткен. Аль-мударрисуна нашитуна. Аль-мударрисуна окутуучулар, мугалимдер. Нашитуна активдүү. Биринчи мугалимдер бул көптүк түрдө келгендиги үчүн баяндооч дагы көптүк түрдө келген. Анан музаккер болгондугу үчүн баяндооч дагы музаккер болуп келди. Аль-фаннануна машхуруна. Бул жерде дагы санатчылар белгилүү. Көптүктүр музаккар, ал эми баяндооч дагы көптүктүр музаккар болуп келди. Бул жерде муптада аль-мударрисун жана аль-фаннанун. Ал эми кабар нашитун жана машхурун. Ал эми кийинки мисалыбызда болсо муаннас көптүк түрү келген. Мындайча айтканда женский роддун көптүк түрү. Ат-талибату нашитатун. Окуучулар, мындайча айтканда кыз окуучулар, нашитат активдүү. Муаннас болуп келгендиги үчүн хабар дагы, баяндооч дагы муаннас болуп келди. Ат-табибату махиратун. Врач аялдар, мындайча айтканда мейирбандар же медайымдар, колу жеңил. Муаннас көптүктүр, баяндооч дагы муаннас көптүктүр болуп келди. Бул жерде аль-мубтадау ат-талибату ва ат-табибат. Ал эми хабар нашитатун махиратун. Ал эми кийинки көнүгүүбүздө көптүктүр, бирок акылсыздар үчүн. Кандай? Мисал үчүн аш-шавариу назифатун. Аш-шавариу көчөлөр, назифатун таза. Бул жерде акылсыздар үчүн берилген көптүк түрдө баяндооч дайым муаннас болуп келиш керек. Себеби араб тилиндеги эреже ушундай. Аль-хадаику бакчалар же болбосо парктар, жамилатун кооз. Бул жерде дагы баяндооч муаннас болуп келди. Аль-мубтада аш-шавариу вал-хадаику. Ал эми хабар, баяндооч
назифатун ва жемилатун. Урматтуу окуучулар, силерге үйгө тапшырма. Көрүп турган көнүгүүңөрдү үлгүгө карап жасайгыла. Мисал үчүн, ат-талибу наджихун деп жекелик түрдө бизге көнүгүүдө берилди. Ал эми буну биз экилик түргө өзгөртөбүз. Ат-талибани наджихани. Кийинки көнүгүүлөрдү дагы 5 сүйлөмдү экилик түргө өзгөртүп, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин аман эсен тургула.